2025 жыл Ысык Көл району үчүн чоң өзгөрүүлөрдү алып келди. Алардын эң орчундууларына токтолсок, Торайгыр айылындагы Көн станциясынын курулушу, Чоң Сарой айылындагы Чакан ГЭСтин ишке кириши жана ошондой эле Корумду, Бостере айылдарындагы кыш заводунун ачылышы. Райондо мындан сырткары ири социалдык объекттер ачылып ишке берилди. Алар менен алдыңкы мүнөттөрдө тааныштырабыз. Жолу оңолгондун иши оңолот. Туризмдин чордону саналган Чолпон Ата шаарында жол оңдоо иштери эрте жаздан тарта башталды. Узак жылдар бою аң чөнөккө толуп, шаардын көркүн бузуп келген негизги Совет көчөсү толугу менен жаңыланып, анын 1 чакырым аралыгына жаңы асфальт төшөлдү. Мындан сырткары шаардын ички жолдору оңдолуп, жөө жүргүнчүлөр үчүн заманбап тротуарлар салынды. Атүгүл көл жээгине алып баруучу кичи көчөлөр да асфальтталып, шаар тургундары менен эс алуучулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Ушул өткөн жылы мына Чолпон Атанын борбордук жолу абдан начар болчу. Тоолу менен ичиндеги коммуникациялардын баарын сыртка чыгарып, заманбап кылып ушул пайдаланууга бердик. Андан сырткары мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Балбай Корумду жолу биздин районго бир 60 километрге жакын тиешелүү. Бул жолдагы мына 5 жылдын ичинде кыска мөөнөттө 60 километрге жакын жол асфальттар төшөлүп, пайдаланууга берүүнүн алдында турат десек, биз жаңылышпайбыз. Ал жолдун өзгөчөлүгү Кыргызстанда бирден бир өзгөчө жолдордун бири болот. Анткени ушул жалпы узундугу 80 километр болсо, 80 километрде бойлой адамдар жүрүүчү, велосипед менен биздин спортчулар жүрүүчү ушундай тротуары бар, өзгөчө жол, жарыктандыруу, дем алчу жерлери бар, баардык шарттары камтылган десек болот да. Андан сырткары мынакей ушул эле мен айткандай дагы бир өзгөчөлүк мына жайлообузга чейин, Кырчын жайлообузду мына Кыргызстан боюнча сырттан келген коноктор баардыгы билет. Жайлообуздун мынакей жолдору башталды. Быйылкы жылы 10 чакырымга жакынын асфальттап бүткөрүлүп, калган жумуштар дагы кийинки сезонго бүткөрүлөт деп катуу жумуш кетти. Уна жолдору менен катар вело жол да көңүл сыртында калган жок. Чолпон Ата шаарында ишке ашкан эң ийгиликтүү долбоорлордун бири ушул вело жолдун курулушу болду. Жыл сайын Ысык көлдүн жээги менен машыгып жүргөн чет элдик спортчулар бул аймактын мурдагы жана азыркы абалын асман менен жердей деп баалашат. Тренер национальной сборной Белоруссии приехали сюда. Мен Белоруссиянын улуттук курамасынын машыктыруучусу болом. Ысык көлгө жыл сайын келебиз. Машыгууларыбыз ушул көл жээкте өтөт. Бул жердин мурунку абалы жакшы эсимде калган. Бул ирет келип асфальтты көрүп абдан кубандым. Бул жерден чуркоо өзүнчө рахат. И бегать здесь одно удовольствие. Сейчас сделали, в принципе, на все для того, чтобы здесь хорошо тренироваться. Бул жакта машыгууга бардык шарттарды жасап коюшуптур. Мурда чоң трассанын жээгинде чуркачу элек. Ал эми бул аймак коопсуз, унаалар жок. Кереметтүү Ысык көлдүн жээгинде чуркоо да өзүнчө дем берет. Вот, но сейчас просто, что здесь все ровно, все, прям вот, если делать какие-то работы быстрые на время, здесь прям очень хорошо. Кыштын чилдесине карабай бул жерде велосипед тепкендер жана жеңил атлетика менен машыккандар арбын. Белгилей кетсек, вело жолдун узундугу 22 чакырымды түзүп, Чолпон Атадан башталган вело жол Корумду айылынан аяктайт. Бизде бир топ ушу спортчулар түрдүү тараптан келет. Өзүбүздүн ички сырттан келгендер бар. Баардыгы баягы чоң жолдо баягы коопсуздук маселеси болчу. Ушул маселенин баардыгы жыйналып, анан биз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылганбыз ушул маселе боюнча. Анан жеке ушул урматтуу президент Садыр Нуркожоевич ушул маселени демилгени колдоп, өзү атайын фонддон акча бөлүп берип, негизинен бул долбоордун узундугу 22 километр түзөт. Мындайча айтканда баягы биздин мына белгилүү Галбой пансионатынан баштап туруп, тээ Корумду айылында жайгашкан Аврора деген пансионатыбыз бар, ушул жерге чейин. Туризм демекчи, райондо туристтер үчүн шарттар кыйла жакшырды. Муниципалдык пляждардагы баш аламандык жоюлуп, утур тетир жайгашкан соода күркөлөрү толугу менен алынган. Азыр алардын ордунда эс алуучулар үчүн бекер күн чатырлар, отургучтар, балдарга арналган оюн зоок аянтчалары жана кийинүү жайлар орнотулду. Жалпысынан быйыл Золотые Пески, Борбор жана Кейсар пляждары таанылгыс болуп өзгөрдү.
областтан губернаторубуз өзү 100 миллион сом Золотой Пискеге бөлүп берди. Борбор пляжына 35 миллион сом бөлүп берди. Ушундай кылып заманбап кылып оңдоп, быйылкы жылы жакшынакай кылып тапшырдык. Андан сырткары ушу пляждардагы өткөн ушул сезондо жетишкендиктерибиздин бири техникалык зона дегенди аныктап чыктык. Мурда мисалы үчүн ушул суу үстүндө жүрчү техникалар адамдар менен эс алчулар менен бирге эле ушул чабыш эле ар кандай кокустар болчу. Ушул жылы өткөн жылы биз архитектура менен тиешелүү адистер менен биргеликте бүт техникалык зоналарды бөлүп, техникалар өзүнчө иштейтин кылып ушуларга жетиштик. Андан сырткары коопсуздук маселелеринде өзгөчө көңүл бурулду. Эң нерси өткөн жылы ушул областтык ички иштер башкармасы Мурасамович өзү келип жүрүп, бул жерде ушул пляждарда биз атайын милициянын пункт чыгарганбыз да. Ушунун негизинде баягы пляждардагы уурлук жана башка ар кандай коопсуздук маселелери чечилди. Ысык көл районунда 2025 жылы өндүрүш тармагын өргө тартуучу бир нече ишкана эшик ачты. Алардын бири Торайгыр айылындагы күн электр станциясы. 1900 мегаватт кубаттуулуктагы бул станция облус тарыхындагы чоң окуя болду. Наркы 270 миллион АКШ долларын түзгөн долбоордун курулушу учурда кызуу жүрүп жатат. Аталган күн станциясынын биринчи фазасын 2026 жылдын аягында ишке киргизүү мерчемделүүдө. Мунун негизинде биринчиден электр энергияга болгон баягы тартыштыкты жоюу максат болсо, экинчиси ушул эле мезгилде азыр өзүңүздөр билесиздер, баягы өндүрүлгөн ошо электр энергиясын өндүргөн каражаттан 0,1% ошо жергиликтүү бюджетке түшөт да. Демек, келечекте биз азыр алдын ала эсептөө боюнча ошол Торайгыр тамчы айыл өкмөтүбүздүн бюджети бул 600 миллион сомго чейин болуп калышы мүмкүн. Бул деген Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөткө айланат дегенди түшүндүрөт да. Район экономикасын алдыга жылдыруучу өндүрүш объекттери муну менен чектелбейт. Тактап айтканда, быйыл район аймагында 2 кыш чыгаруучу заводдун жана чакан ГЭСтин курулушу башталды. Биз ушул кышты биздин курулушка же балыкчы шаарынан тартып келчү, же болбосо Каракол шаарынан тартып келчүбүз. Бунун жол киреси эле канча акча турчу. Быйыл мынакей 25-жылы районубузда 2 ушул кыш чыгаруучу завод курулду. Мындан сырткары бизде ушул Шайбек ата аймагында суудан электр энергия алган атайын өзүнчө курулуш курулуп, ал пайдаланууга берилди. Райондогу турак жай маселеси да турукташты. Ушул тапта Чолпон Ата шаарында мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушу кызуу жүрүп жатат. 35 гектар жер аянтына 68 блок түшмөкчү. Үйлөрдүн алгачкылары 2026 жылдын июнь айында пайдаланууга бериле баштайт. Долбоорго ылайык бул кичи районго поликлиника, 1000 орундуу мектеп, 240 орундуу 3 бала бакча салынат. Муну менен калаада кароосуз жаткан жер аянты жакынкы 2 жылда жаркыраган заманбап кичи районго айланат. Ошону 16 блоктун мына биякта көрүп атасыңар, бүт уже жумуштар иштеп атат. Газоблок салынып атат, крыша коюлуп атат, терезе жазылып атат, сантехника жасап атат, штукатурка. А план боюнча бул 16 блокту биз 1-июнда эмки жылы тапшырабыз. Райондун карамагына 30 айыл кирсе, алардын 10-унда мектептер жана бала бакчалар толугу менен жаңыланды. Бул райондо социалдык объекттердин курулушуда көңүл сыртында эмес экенинин көрсөткүчү. Тескерисинче, акыркы жылдары бала бакчалар менен мектептердин курулушу боюнча мурда болуп көрбөгөндөй ийгиликтерге жетишилди. Атап айта турган болсок, ушул 25-жылы негизинен жалпы районубуз боюнча 6 бала бакча, 3 мектеп курулуп, мынакей ачылыштын алдында турабыз жалпысынан. Андан сырткары урматтуу президент Садыр Кожоевичтин өзүнүн жеке фондунан биздин районго 8 футбол ойночу аянтча куруп берди. Жыл сайын миллиондогон туристтер келген аймакта экология эң орчундуу маселелердин бири. Ошондуктан быйыл заманбап саркынды сууларды тазалоочу система курулууда. Ысык көлдүн экологиясын коргоого багытталган долбоордун наркы 65 миллион АКШ долларын түзүп, аны Азия өнүктүрүү банкы каржылоодо. Курулуш азыр бүгүнкү күндө башталды. Бул деген сөз ушу экологияны сактаганга, ушул туристтик Чолпон Ата шаарыбыздын келечегинде өсүп өнүгөнүнө өтө чоң салым кошот. Ал бир эле ошол бул долбоор бир гана ошол негизги системаны кылбастан, негизинен ушул Чолпон Ата шаарынын ичиндеги мен жогоруда айткан 2 айылда ички системалар, саркын суулар системасы дагы ошо менен толугу менен бүткөлөт. Андан сырткары Чолпон Ата шаарында музей курулат. Алкы Осмонов атындагы паркыбыз бар, аябай жакшы азыр миссиясы дар болуп атат. Ал жерде ошол эле долбоордун ичинде ал парк оңдолот. Бир топ жумуштар ушул
долбоордун негизинде бүтүп калат да. Аталган иштер быйыл райондо ишке ашкан 100дөн ашык долбоорлордун эң ирилеринин катарына кирет. Мындан тышкары аймакта ФАПтардын курулушу, айылдарга таза суу тартуу, айыл ичин асфальттоо сыяктуу иштер өз нугунда улантылып, жыл ийгиликтүү жыйынтыкталды. Белгилей кетсек, 2025-жылы Ысык-Көл районуна 2 миллионго жакын турист келген. Райондун жылдык бюджети 1 миллиард 800 миллион сомду түздү. Район жетекчилиги 2026-жылга карата да конкреттүү пландар коюлуп, туристтик аймактын дараметин арттыруу багытында иштер мындан ары да улантылаарын белгилейт. Дана Гулалиева, Жакшылык Чортонов, Айбек Жумашев, ЛТР, Атайын чыгарылыш.